Чындыгында устаз өзгөчө, жыты дагы өзгөчө эле. Бир жума мурда кабинетине кирип кеткен болсо, бир жумадан кийин келип деле устаз келип кеткенин билет элек, себеби жыты өтө калат эле да. Мен жагымсыз жытта устазга көрүнүшкө өтө уялат элем, кирбейт элем. Устаз эгер кийимим жаман болуп, кичине тери жытанып же бирдеке болуп калган болсо, мен устаз алдыга кирбейт дагы элем да. Бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүшкө ушунчалык үмүт кылып, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, сүйүп, пайгамбарыбызды үмүт кылып көрөйүн деп Мадинага кирет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алдыга кирүүдөн мурда мондай жыттанып калбайын, жолдон келдим, сапардан келдим, төө баккан адаммын, tööдө келген адаммын, терим жыттанбасын, төө жыттанып калганмын деп биринчи базарга барып мисктерден, атырлардан, духилерден жакшысын алып, себейин, андан кийин пайгамбардын алдына барайын дейт экен. Баягы базарларды аралап, миск, атыр саткан жерге келип, баягы сатуучуга карап, "Сиз кайдан келдиңиз?" Сатуучу айтып, "Мен ушундай жерден келдим, пайгамбарыбызды көргүм келет, пайгамбарыбыздын алдыга ушунча жол басып келдим." Баягы сатуучу карап туруп, "Пайгамбарыбызды көргүңүз келсе, пайгамбарыбыз артыңызда турат, артыңызды караң" дейт экен. Артын караса, жылмайып, бүткүл дүйнөнү өзгөрткөн, бүткүл дүйнөнүн өзгөрүшүнө себеп болгон адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайып, мөлтүрөгөн көздөрү менен карап турат. Баягы адам карап туруп, "Пайгамбарым, я Расулуллах" деп, баягы жерде ошонун ордуна мен өзүм койгум келет да. Ошол адамды өзүнүн ордуна коюп, өзүм ошол жерде сүйлөгүм келет. Баягы адам карап туруп, сүрдөп кетет, титиреп кетет, калтырап кетет. Калтырап коркуп кетет. Титиреп кетет. Пайгамбарыбыздын нур жүзү, өзгөчө сүрү, өзгөчө жыты. Баягы адам сүрдөп жаткан учурда, "Ускут я ахи", тынчтангын, өзүңдү баскын, өзүңдү кармагын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңдү кармагын деп, "Мен каттык нан жеген Аминанын баласымын" дейт. Бүткүл дүйнөнү өзгөртүшүнө себепчи болгон Аллахтын хабиби, бүткүл дүйнөнүн жаралышына себепчи болгон менмин деп, "Сен кимсиң?" деген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жумшактыгы, сыпалыгы, сылдыктыгы, кечиримдүүлүгү, данышмандыгы бардыгыбызга сабак эмеспи, урматтуу мекендештерим? Бүгүн биз кимдерчи атабыз? Пайгамбарыбызды билбей, көрбөй, аны тааныбай. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрбөй сүйгөн үммөтүбүз.